ушунча нерсе ачыкталып, ушундай кыянаттык кеткени билинип, ушунчалык чоң мыйзам бузуулар аныкталып аткандан кийин анан жарашып алдык десе, бул элдин бетине түкүргөн болот. Мен ушинтип эле жооп берем. Биякта мындай да достон дагы мамлекет бийик туруш керек, мыйзам бийик туруш керек. Вот мыйзам өзү айтканда тигише мыйзам буздуңбу, жооп берип болду. Ташиев мырза президенттик шайлоого барышы мүмкүнбү? Кантип барат? Кантип барат? Досума кыянаттык кылдым, кечирип кой, мен сенден тактым, талаштым, ишке ашпай калды, чаллардын чала төңкөрүшү болбой калды. Же болбосо эми мамлекетке ушундай зыян келтириптирмин, бир жагынан оштон тиги досумду коюп алып тигинтиптирмин деп кантип барат эми? Эми эгерде барса, эми ар бир адамдын өзүнүн укугу деңизчи, бара алат. Эгер деле кылмыш иши козголуп, соттолуп кетпесе, бара алат. Эми кантип барат эми? Анан ага кантип добуш берет эле?